Эми Жалал Абад шаарынын четиндеги аймактарда жайгашкан жашоочуларга да жакшы шарттар түзүлүүдө. Алсак Достук аймактык башкаруусуна караштуу Птицаград кичи шаарчасындагы 13 көп кабаттуу үйлөрдүн короолоруна 56 дана орундуктар орнотулууда. Аны Жалал Абад шаардык капиталдык курулуш департаменти ишке ашырып жатат. Аталган кичи шаарчанын тургундарынын жашоо шартын жакшыртуу максатында жергиликтүү бюджеттен жалпы 250 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Аны 150 миң сому балдар ойноочу аянтчаны курууга, 100 миң сому орундуктарды орнотууга каралган. Жергиликтүү бийлик тарабынан шаар тургундарынын жашоо шартын жакшыртуу багытында көрүлүп жаткан мындай камкордуктарга тургундар ыраазы. Себеби буга чейин тургундарга мындай шарттар түзүлгөн эмес болчу. Эске сала кетсек, Достук аймактык башкаруусундагы Птицаград кичи шаарчасындагы 13 көп кабаттуу үйдө 700гө жакын тургундар жашайт. Мэрия тараптан жемилгеси менен ушундай элдердин ушу үйлөрдүн алдына коюуга ушу муктаж экенин көрүп, анан жергиликтүү бюджеттен акча каралган. Азыркы маалда ушу аягына чыгалы деп турабыз, уже жарымын бүтүп калдык үйлөрдүн. 33-түгүн коюп бүттүк, дагы ушу 33-түгү калды. Şu oturguç kurup, jollarыбызды оңдоп, ушундай неме кылдырып атат. Şu мэрияга рахмат, ушунчалык иштеп аткандарына, ушунчалык биздин немелерге коюп берип аткандарына. Мына светтерибизди коюп берди, столдордубузду коюп атат, жолдорду кылып атат. Ушуларга рахмат, чоң рахмат.